Бұл дағы bir qo'shimcha sabaq bo'lsin. Жасаған желегimizde azırınca köptөгөн obyektlerden turadi. Nekem onu belgiledik. Belgilep көрө турган болсок, бұл жерде 10 объекттен турат. Анткени биздин жана айтканыбыздай бұл фонубуз bir объект турабы. Андан кийин бул неме bir объект. Булардын ар бири bir-birden. Дагы буларды biz misal üçün bir жаққа жылдырыш керек болса, бұл желекті, анда эмне кылышыбыз керек барын белгилеп, андан кейін жылдырышыбыз керек болот. Муну болса bir же эки объект менен бүтүрүп кое турган болсок керек болушу мүмкүн. Мисал үчүн кандай учурларда керек болушу мүмкүн? Азыр анда айтайын. Биринчиси ошол жылдыруу учурунда. Ал үчүн эң оңою муну белгилеп туруп эле сгруппировать деген нерсе бар. Мынакей Ctrl G менен жасалат. Бул bir группа болуп калды. 10 объекттен турган группа. Жылдырса болот. Бул проблема эмес. Эми мондай деген суроо болсо үчүн, мисал үчүн биз ушул эле желекти кызыл жерлердин көк болуусун каалап атабыз десе. Анда биз эмне кылабыз? Мисал үчүн ар бир кызыл болгонду көккө боюп чыгышыбыз керек болот да, туурабы? Же болбосо мисал үчүн жашылга боюп чыгышыбыз керек болот. Же болбосо сары болгон жерлерин мисал үчүн айтайлык, ак болуусун каалап атабыз десе. Кандайдыр бир дизайн үчүн ушундай керек болуп атса. Анда эмне кылабыз? Биз могул сары болгон күндүн немеси болгон 40 бурчтугубузду андан кийин болсо ичиндеги овалды боюп чыгышыбыз керек болот. Келгиле андан көрө мондай кылабыз. Сары болгон объектлерди bir кылабыз, кызыл болгон объектин bir кылып коебуз. Эки эле объекттен турган желек жасайбыз. Бул үчүн CorelDraw'дун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланабыз. Биз группировать эткенди үйрөндүк. Группадан чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Отменить группировку деген Ctrl U bunu bastım. O жерде азыр бизде ар түрдүү объектилер турат. Биз биринчи кезекте могул 6 немени фигурабызды bir фигурага айландырып алайлы. Мисалы үчүн мондай кылып жылдырганда 6 бирге чогуу жыла турган кылып алайлы. Бул үчүн эки фигураны бири менен жабыштырганды үйрөнүшүбүз керек. Келгиле бул үчүн мен силерге bir образец катары bir эллипс чейин, андан кийин болсо bir квадрат чейин. Ekö birbirine kesişken iki figura olsun bunaki. Bunlar birbirine ortasına da koysak olur değil mi? Bu ekösün birbirine cavuştırış için bir figura algan keltiriş için bu premogolnik bul bolsa elips bul turbay olacak. Ekösün bir figura aylandırış için ekönü tandayız. Bunu tandap shift'e basıp ikincisini tandadık. Andan keyin могул жерде карасаңар жаңы нерселер пайда болду. Жаңы функциялар пайда болду. Эки фигураны тандаган маалда. Бирөө эч кайсысын тандабасак же бирөөсүн тандасак андай нерсе жок. Экөөнү тандадык, мондай нерселер пайда болду. Булардын арасынан бизге азыр керек болгону бул объединение. Экөөсүн бирлештирип койдук. Мондай фигура жасап койдук. Көрдүңүзбү? Бұл қандайда bir жерде қолданылышы мүмкін. Мисал үшін, ол жерге логотипті қойып тұрмын, ол жерге атын қойып, бір бейжік жасашы мүмкін. Ал не емес. Бирок, ушул нерсени үйрөндүк азыр. Эки фигураны бири-бири бирлештиргенде. То есть биз эгерде мындай нерсени чийип чыгабыз десек, перо менен аябай кыйналат элек, мынакей мондай кылып чийип чыгат элек да. Андан кийин, азап болчу да кыскасы. Андан кийин муну тоголокко айландырып чыгат элек, жана башка. Кечиресиңер, мен жакшы чыга албайм. Мен үчүн технический сүрөттөр оңоюраак. Так, ушундай нерселерди чийиш үчүн көрдүңөрбү, фигураны алып келип туруп эле бири-биринин үстүнө жайгаштырып коебуз. Мисалы үчүн айтайлык. Мондай бир фигура турат, ага кошумчалай турган фигурабыз айтайлык. Дагы эллипс болсун, мондай кылып коелук. Андан кийин экөөсүн бирлештиребиз десек, shift'ти басып туруп экөөсүн тандадык. Мынакей буну тандадык, shift'ти басып муну тандадык. Бирлештирсек, мынакей мондай бир фигура пайда болду. Ошол окшогон нерселер жасасак болот. Демек, биз бул жерде бири-бири менен кесилишпесе деле ушул эле нерсе болот. Мынакей могул 6 линиябызды мынакей могул жакка алып келип туруп, көрөйлүк. Мындай турат, Буларды bir figurага айландырып алышыбыз керек. Бул үчүн 6-ны тандадык, да муну бастык.
Emi bul jer bir figura mınaki. Bu bir krivaya dep turadi. Emi biz mol nimen dağı aslında kızıl dağı bular men çoğu bir kılıp koya turgan bolsak anda ne bolat köreylik. Onday bolup turup üstü jabılıp kaldı. Gördüңөрбү? Sarı sızıgыбызды кайерге чыгарабыз? Чыгара албайбыз. Ошон үчүn biz эмне кылышыбыз керек? Могул астындагы линия болуп көрүнүп турат го. Ошондой жасашыбыз керек. То есть biz мондай нерсе жасашыбыз керек болуп атат. Bir toğuluk жасашыбыз керек, içi boş болуш керек. Мынакей. Мисалы үчүн мондай нерсе. Андан кийин мындан bir дубликатын алдык, кичирейтtik. Мондай турат да азырчы. Эми biz ошондой нерсе жасашыбыз керек, мо içi boş болсун. То есть могул сырты гана болсун. Ал үчүн biz экөө фигураны тандайбыз. Не? Мол жердеги инструменттерден дагы ылайыктуусун колдонобуз. Мисалы үчүн мынакей могул турганы так, эң акыркысынан мурункусы экен. Задний минус передний деп атат, астыңкыдан мурункуну кемитип сал деп атат мынакей. Мындай кылдык. Эмне болду? Эч нерсе өзгөрбөгөндөй көрүнүп атат, бирок өзгөрдү. Мисалы үчүн biz эгер буга түс бере турган болсок, мынакей. Көрдүңөрбү? Жашыл түстө ошондой бир неме пайда кылып койду. Демек biz эгерде bir фигурадан башка bir фигураны кошкубуз келсе, так, мынакей. Эгерде, дагы бир жол. Мынакей. Буга муну кошкубуз келсе, муну колдонот экенбиз, кемиткибиз келсе, муну колдонот экенбиз. Мисалы үчүн Türkiýanyň желегиндеги айды жасайбыз десек, мисалы үчүн приблизительно жасайм да азырчы. Мондай кылып туруп, кемитип коет экенбиз. Ай жасалды. Ошого окшогон инструменттер да бизге керек болушу мүмкүн. Бул неме? Biz de ошону колдонобуз. Так, могул кызылды тандадык, кызыл эллипсизди тандадык, андан кийин сары эллипсизди тандадык. Мында муну кемитип коебуз. Kemittик. Эми эмне болду? Могул bir өзүнчө фигура болуп калды. Туура? Эми биз муну менен могул фигурабызды, туура, алты немен бирлештирген фигурабызды бирлештиребиз, кошобуз. Коштук. Азыр болсо, мынакей мондай бир фигура алдык. Так, кечиресиңер, муну үйрөнөлүк болчусуңар. Мынакей, мондай нерсе алдык. Туура? Andan keyin эми болсо biz могул күндөн муну кемитип салышыбыз керек. Biraz математика болуп кетти bu ягы, бирок неме кылып алат? Туура түшүнгүлө өзү. Ушундай кылып үйрөнгөнүңөр эң жакшысы. Мунун экөөсүн тандадым, кемиттим. Ошондо бизде мондай бир фигура пайда болду. Көрдүңөрбү? Сары. Бизде бир кызыл фонубуз бар, анан бир сары желектин ортосундагы объект бар. Gördüңөр? Муну болсо эмне кылабыз? Мисалы үчүн, эгерде эми фонду көк кылгыбыз келди, мисалы үчүн жашыл кылгыбыз келди, жашыл кылдык. Ортодогу күндү, түндүктү, мисалы үчүн айтайлык, кызыл кылгыбыз келди, мынакей кызыл кылдык. Ак кылгыбыз келди, ак кылдык. Эч кандай немеси жок, ушундай нерселер жасасак болот. Бүгүнкү сабагыбызда, бул сабагыбызда биз силер менен фигураларды бирлештирүүнү, андан кийин алардан бир нерсе кемитүүнү үйрөндүк. Андан тышкары башка версиялар да бар. Аларды да жумуш үстүндө жасап көрөбүз буюрса. Мисалы үчүн муну 8 бурчтук дей турган болсок, 8 бурчтук менен башка бир мисалы үчүн квадратты кошушубуз мүмкүн. Мындай кылып туруп бир фигура жасашыбыз мүмкүн. Кандайдыр бир жерде керек болушу мүмкүн. Ошого окшогон нерселерди жасаганды ушул сабагыбызда үйрөндүк. Кийинки сабактарыбызда дагы улантабыз.